Кыргызстандан Өзбекстанга өтө күчтүү дары-дармектерди акцизи жок тамеки продукцияларын ташып жүргөндөрү аныкталды. УКМК тарабынан козголгон кылмыш ишинин алкагында Кадамжай районунун чек ара аймагында Өзбекстандын жаранына күчтүү таасир этүүчү дары-дармек каражаттарын өткөрүп берүүгө аракет кылган учурда кыргызстандык 26 жаштагы жаран кармалды. Анын тинтүү учурунда 396 даана тропикамет, ал эми жашаган жеринен 25 даана ригапен таблеткасы табылган. Маалыматка тарай айта кетсек, тропикамет, ригапен күчтүү дары-дармектер. Алар дарыгерден кагаз берилген учурда гана сатылат. Анткени башка дарылар менен айкалыштырып колдонууда катуу көз карандылык пайда болот. Ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында Баткен облусунун Кадамжай районунда жашаган жергиликтүү тургун Кыргызстандан Өзбекстанга товар ташуу боюнча мыйзамсыз каналдын уюштуруучуларынын бир катары аныкталып, тинтүү учурунда акцизсиз 60 куту, баасы 4 миллион сомго жакын тамеки продукциясы табылган. Мындан салык мыйзамдарын бузуунун натыйжасында мамлекеттик бюджетке 2 миллион 335 миң сомго жакын зыян келтирилген. Кармалган жаран УКМКнын тергөө абагына киргизилди.